Şu nеберем менен алыша эле жүрөбүз былтыртан бери. Ушундайам соноо береби Аллахым. Кичинекей, аябай акылдуу, эстүү неберем читим эле. Кыйла жакшы болуп калды эле мына Оштун больницасында жатканда. Кыйла биз сүйүнүп калдык эле. Ушу неберем күндөн күнгө начарлап, ден соолугу кетип атат. Температурасы түшпөй, температурасы көтөрүлүп, алсыз, чучук сөгүк, пересадка кылыш керек экен. Кымбат экен да. Биздин каражатыбыз жеткидей эмес. $100,000 керек экен. Ушу бара жатканда бир 2 миллион менен кетсе, дагы аркасынан дагы жардам, элден жардам сурайт элем да. Саламатсыздарбы, ТРК Ош телеканалынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда Кол сынам программасы. Бул жолку каарманыбыз Өзгөн районунан келип отурат. Анда 7 жаштагы небересине жардам керектигин айтат. Анда мисалда чогуу көрөлү кандай жардам жана ошондой эле 7 жаштагы бакай кандай оору менен жабыркайт. Ушул бакай неберем ушул аккан оорусу менен, рак оорусу менен чалдыгып, Ош областтык балдар бөлүмүнүн, онкология бөлүмүнө жатып калышты. Ошол жерден биз лечение алып, кызым, күйөө балам экөө ушул уулу менен алышып, кыйла жакшы болуп калды эле. Бирок натыйжасы жакшы болгон жок. Кайра ушул оорусу кайталанып калды. Кайталанып, ушул азыр Бишкек балдар ооруканасында дарыланып жатышат. Азыр неберемдин акыбалы өтө начарлап, күндөн күнгө начарлап бара жатат. Ушул колдору ооруп, буттары ооруп, күндө температура берип, анан ошо чет мамлекетке, ушу Турцияга апаргыла, ошо Турциядан пересадка, ошол чучук немесин алмаштырабыз дептир. Анан ошого ол кызым менен ошол күйөө баламдын каражаты жетишпейт. Аябай көп сумма керек экен. $100,000 керек экен. Азыр баратканына бир 2 миллион менен кетсе, аркасынан дагы ушул кыргыз элим жардамы менен акча топтолуп калса, ушул бакай неберем жакшы болуп кетсе деген үмүт менен отурабыз. Бакай уулума шыпа берип, ошол Турцияга барып лечение алса, мүмкүнчүлүк болсо кандай жакшы. Ошо кыргыз элинден суранар элем, жардам берип койсо. Мен ушундай башыма ушундай иштер келген эмес. Биринчи жолу ушундай сыноо берип жатат мага. Кызыма, күйөө балама ушундай сыноолорду берип жатат. Башыңа келгенде анан билет экенсиң мындай сыноолорду. Кыргыз элимден суранар элем. Азыр ушул бакай неберем муктаж акчага. Жардам бергиле кыргыз элим. Балким ушул Турцияга барып айыгып кетсе, шыпасын берсе, ошондо биз билер элек ушул эл менен, ушул кыргыз элим менен жакшы болуп келди деп сүйүнүп калар белек. Ушул бакай неберем дагы чоңоюп, жакшы адам болуп, ушул кыргыз элиме кереги жараган, кыргыз элиме пайдасы тийген жигиттерден болуп чоңоёр беле. Кыргыз элим, жардам бериңиздер. Бакай уулум менен күндө сүйлөшөбүз, неберем менен. Мен менен сүйлөшөт, тайнеш
тайнишкада орысча сүйлөйт неберем. Азыр менен күлүп жайнап сүйлөшүп, жакшы азыр. Бирок температурасы ошол 38-39 градуска көтөрүлүп аттыр. Буту колу ооруп. Бирок күлүп жайнап жүрөт билгизбей. Өзү дагы аябай күлүп жайнаган бала эле да. Мен аябай жакшы көрөм ушу неберемди. Бакай неберемди. Ата-энесинин акыбалы, мен кызым Аббинабиева Салтанат аябай ушу оор акыбалда ушул баласы үчүн күрөшүп атат. Надеждасын үзбөй атат. Надеждасын үзбөй, балам жашап кетет. Балам Кудай кааласа Турцияга барат, айыгып кетет деген ниет менен жашап турат. Күйөө алам деле ошол. Күйөө алам деле ошого күрөшүп атат. Жашап кетет балам деп үмүтүн үзүшпөй атат. Ошол Салташым, мен мотивация берип, өзүң карма кызым деп, баарыбыз Аллахтын колундабыз. Бакай жакшы болуп кетет деген үмүт менен эле жашап келе атабыз. Ушу неберем менен алыш эле жүрөбүз былтыртан бери. Кызыма канча жардам берем мен кызыма. Ушундай экен да жашоо. Ушундайым сыноо береби Аллахым. Ушундай ооруга чалдыкпай деле койсо болмок ушу неберем. Кичинекей. Аябай акылдуу, эстүү неберем читим эле. Окубаса деле азыр бар жок китептерди окуйт. Жети жаштагы Бакайдын азыркы учурда абалы тууралуу тайнестерге айтып берди. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул Бакайдын келечеги үчүн, ден соолугу үчүн, өмүрү үчүн арзыбаган тыйыныңыздарды төмөндөгү реквизиттерге которуп, жардам колун сунсаңыздар болот. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман болуңуздар.